Ассаламу алейкум жамаат. Бул видеодо таксиге кирген 12 машинанын түрүн көрсөтөм. Таксиге 12 тең идеальный вариант азыркы учурда ценасы жагынан дагы, экономичный запчасть жагынан дагы. Ошон үчүн калтырбай, түрдүрбөй доконца көрөбүз. Анан түрдүрүп көрүп алып, комментарийден кайра эле ошол суроолорду бермей жок видеодо айтылган нерселердичи. А бул жакта подробный информация. Кайсыл модель, кайсыл марка, канчанчы жылдан баштап Яндекске экономго алат, ценалары да бар интернеттеги. Ушул 12 машинанын арасынан өзүбүзгө жакканын тандап алып, бир моделин, ошол моделдин ичинен дагы жакшылап тандап, шашпай алабыз главное. Потому что вторичкадагы машиналар ар кандай сюрприздер менен болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн жакшылап тандап алыш керек. Бирок ценасы 100 миңден 350 миңге чейинки эле жакшы варианттар. Анан кымбаты, мисалы үчүн 400 миңден жогору машиналарды алып алып, 500 миң, 600 миң андай машиналарды алып алып, экономдо иштесең актабайт. 600 миңге, миллионго машина алып алып, экономду катайтып жүргөн болсоң, там 150 сомго окшошпой калат. Нахер. Отец! Ошол информациянын болушунча силерге мындай чайнап, разжевывать этип бердим. Прям суроолор деле калбайт деп ойлойм. Суроолор болсо, случайно пайда болуп калган болсо, комментарийге жазып койгула. А так мындай поддержка үчүн, чисто поддержка үчүн комментарий приветствуется. Так, фильтр койдум. Цивиктер экономго дагы бир жакшы вариант. Фильтр коюп, мына Цивик арзан. 6-нчы поколениялары 95-жылдан 2000 жылга чейинкилер. Руль слева деп жазып койдум атайын. Закон күчүнө кирсе справа болбой калат, ошон үчүн только слева деп тандап койдум. А так правый рульдары көп да басынан Цивиктин. А биз левый рулун карайбыз. Так, 380 миң дейт бул жакта бирөө. Мына 99-жылкы экен, 1.4 вариатор. Левый руль. Описание жок экен. Место расположениясы Новопавловка. Так, 140 миң дейт бирөө. Чириги бар мен жок, келип көргүлө, анан сүйлөшөбүз дейт. Чириги бул жагында экен ана. Бул кымбатыраак вариант, бул арзаныраак вариант болду. 360 миң. Бул 300 миңге сүйлөшсө болчудай. 2000 жыл 1.6 автомат дейт. Срочно сатылат. Сүйлөшүү жолдору бар дейт. Ошо 300гө берет да буну. Дөңгөлөгү 14 эмес 15 окшойт, походу, кичине чоңураак болуп турат. Так, 430 миң. 430 миң кымбат. 335 мына вообще жакшы экен. Жакшы цена. 99-жылкы 1.6 автомат, еще левый руль. Еще бензин газ экен. Жакшы вариант болгон. Көрүп чалып сурап көрсөңөр болчудай экен. Номерин көрсөтүп коеюн. 999 34 53 44. $300 миңге 99-жылкы, бирок бул 300 миңге кымбатыраак болуп калат. 250 алса нормально болчудай экен. Коробка с оформлением, проблем нету, или меняй на классом выше, скидываться предложение дейт. Номер. Honda Civic 2000-жылкы 250 дейт. 1.4 автомат. Продай Honda Civic левый руль автомат, пробег 309, купили 2 года назад, чтобы жена числа ездить. В чем причина, не знаю, принесет. Без торг дейт, 250-гө без торг экен бул. Ну, нормально болот. Жакшы цена экен вроде. Договорная. Так, 2000-жылкы 260 миң. Тоже нормальный вариант. Чем фиталандан көрө, правый руль. Цивик негизи жакшы таксиге. Фиттен көрө. Ценасы дагы, качествосы дагы башка любой жагынан салыштырганда, скоростунан дагы, башка жагынан дагы, короче.
резвыйраак болот еще. Левый руль фиттер кымбаттабат жаздар деле. Андан көрө цвик вообще сонун вариант болот да. Аккордко окшош бул деле. Бирок аккордтор кымбат билесиңер. Эми аккордту көрөбүз. Аккордтор 1995-жылдан баштап кирет экономго. Фильтрди койдум. 350 миңге чейин аккордтор 95-жылдан 2000-жылга чейин өзүңөр көрүп тургандай буякта. Руль слева, потому что слева только леворульныйлар иштейт жакында. Ошого байланыштуу только леворульдарды кайыбыз. Бул жакта 280 деп турат, 350, 280 RF номер экен бирок. Ушул варианттар бар экен. Мына средний ценаларын көрүп алсаңар болот. Ход аккорд 95-жылкы. Бирок именно 95-жылкын алган не советую. Желательно 97-98ден баштап алган жакта 1-2 жыл запас кылып, потому что кийинки обновление чыкканда жазында уже булар кирбей калышы мүмкүн 95дер. Ар жыл сайын жанагысы өзгөрүп турат Яндекстин требованиялары. Эскилер чыга берет, кайра жаңалар кире берет дегендей. Бирок 100 миңге дагы бар экен мына. Буга пока что экономдо иштеп турса болот. Запрет болгонго чейин. Бул жыл боюнча кирбей калганга чейин, то есть. Атак левый руль механик экен. Телефон номери мондай. Кимге кызыктырса пауза коюп көрүп алсаңар. 250, 350, 280, 215, 96-жылкы 250. Примерно ценаларын көрсөңөр болот. Булардын баары экономго кирет Яндекске азыркы учурда Бишкекте. 280, 320. Бул Кыргызстан боюнча объявлениялар, только Бишкек эле эмес. Эгерде машина жаккан болсо, ценасын баалашып сүйлөшсөңөр, Кыргызстан любой жерден алып келиш оңой эле го, Россиядан эмес, Россиядагыдай эмес. Любой жерден таап алып келип алса болот азыр. Проблема создавать этпейт ал. Ошол эми кийинки машина өтөбүз. Так, бул Одиссейлер, бул 520 миң дегенди 520 деп жазып коюптур, бул бирөөсү 518 деп жазып коюптур. Негизи туура жазыш керек да, адамдар фильтрден издегенде туура чыгыш үчүн. Ошо долларларды сом кылып, сомду доллар кылып жазгандар түшүнбөйсүң алафоду. А так мына бирок Одиссейде эконом менен иштеген невыгодно болот, объем 2-3 болуп. Минивенде иштесеңер болот, сиз анда кошуп, минивенде кошуп. Ошол. Бул кыскача эле болду. Соната Кыргызстан боюнча 350 миңге чейин эле деп жаздым. А так 400 миң дегендерди деле мына баалашып 350 миңге алса болот. 95-жылдан 2005-жылга чейин тандадым. Буларды экономго кирчилер 95-жылдан башталат санаталар. Руль слева. Көрөбүз, мына 160 миң дейт. Бирөөсү чарчап калган экен бирок. Мына 2005, мына жакшы вариант экен. Мына комфортный жакшы машиналар болот булар. Кузовунда жумуштар бар экен. Автомат экен еще. Номери кимге кызыктуу болсо мына. Так, кийинки вариант 350 миң, бул дагы жакшы вариант. Номери. Так, кийинки өтөбүз. Соната 96-жылкы 200 миңге бар экен. Бул да кирет экономго. Механика левый руль экен бул. 250. Өзүңөр шашпай көрүп алсаңар болот. Ушундай варианттар бар экен, ценалар. $350 миңге чейинки кийинки вариант Kia Rio-лор. Мондай варианттар бар экен. 99-жылдан баштап кирет Kia Rio-лор. Мен 2011-ге чейин деп фильтр кылып койдум, а так 99-жылдан жогору. В основном 2002-жылкыларды алса болот экен. 2002, 2003, 2004 деле бар экен. Вроде Kia Rio да жакшы машина. Nissan Primera'лар 95-жылдан баштап кирет экономго. Ушундай варианттар бар экен.
250 дагы бар экен 99-жылкы. Nissan Primerалардын варианттары аябай эле көп экен. Буну прям карап шашпай тандап алса болчу да экен. Passat'тарды 91-жылдан баштап алат экономго. Ушундай варианттары бар экен. Аябай көп Passat'тар варианттар. Бул суммага 150 миңден баштап алса болот экен. Эконом таксиге 119 миң деп турат даже бирөө 93-жылкы механика. Телефон номери 175 деп турат. Passat варианттары аябай көп, тоже карасаңар болот. 160 дейт даже. 160, 165. В среднем 160 экен ценалар. Кийинкиси кайра эле Vento. Ventолор 1995-жылдан баштап кирет. 95 кылып өзгөртөбүз. Так, 95 кылып өзгөрт. Кийинки вариант мына Ventолор 1995-жылдан баштап кирет. Кийинки вариант Ventolor 1995-жылдан баштап кирет. 185 миң, 320 миң, 310, 250. Варианттар көп аябай. $150 деп бирөө турат. 96-жылкы экен. Так, кузову кичине чарчаптыр. Только техпаспорт дейт еще. Golf'тор 1995-жылдан баштап кирет. Варианттары көп экен мункуда. Карап танда алсаңар болот, экономго каалаганыңарды баалашып дегендей. Даже 110 миңге бирөө турат мына. 96-жылкы универсал. Кузовунда чириктер бар экен. Бирок өзүнүн ценасына вроде жакшы эле текшерип карап көрүш керек. Гидраж. Моногидраж. Вложение по кузову. Только техпаспорт. Срочно сегодня. Цена окончательная дейт. Бирок только техпаспорт оформление жок экен. Андайларды не советуем к покупке дегендей. Оформление есть экен мунуку. 125 миңге. Тоже вариант экен 95-жылкы. Так, ценалары мына бат-баттан эле листать этип коюн. Российский номер мен 99-жылкы Golf. РФ учет дейт, номери мындай. «797 регион». Ford Focus'тар 1998-жылдан баштап кирет. 350 миңге чейин. Варианттар мына. 250, 190, 180. 2003-жылкы мына жакшы вариант экен. Кыргызча номерде. Хэтчбэк. Ford Focus сатылат абалы орто. Вложение по кузову и по ходовке. Мотор коробкада айып жок. Алмашуу жолдоруна варианттар жөнөтө бергиле дейт.
190, 170. В среднем 200 миңге алса болот экен Ford Focus'тарда. Ушундай. Так, Mazda 323 менен Mazda 626-ны карайбыз. 95-жылдан баштап кирет экономго. Ценалары мына 170, 250, 130, 280. Кимге кызык болсо, Mazda 626, 323-төр Wallapop'га кирип, мына ушуларга чалып көрсөңөр болот. Бул примерный ориентир катары да видео. Авенсистер 97-жылдан баштап кирет экономго. 345, 340, 290, 320, 250, 350, 345, 290, 330, 180. Примерно 300-дün тегерек экен ценалары. Средняя цена 300 миң деп койсок болот. Кийинки вариант Chevrolet Lacetti или Lacetti. 2004-жылдан баштап кирет. Ушундай варианттар бар экен. 285 дейт, 330, 310, 300, 320, 350, 300, 350, 300, 270, 270, 230. 250-гө жакшынакайын таба алса болот экен. Короче говоря, соодалашуу жолдору менен. Ланустор бир аз капризнийраак болот дешет көбү. Бирок, как вариант, буларды эле карап көрсөңөр болот, состояниясы жакшылар табылып калса. Аябай арзан да, просто булар ошон үчүн 110 миң, 150 миң, 120, 100 миңге, короче, Ланос тапсаңар болот экен, караштырып көрүп. Бирок бул аябай капризный машина болот дешет. Бирок 100 миңге алып алсаңар болот. Чем Ладаларга караганда. Ладалар таксиге кирбейт bizde. Жана АвтоВАЗдын эски машиналары. А булар кирет, ошонусу бар. Бирок бузулуп көп жатып калышы мүмкүн да. Hyundai Accent'тер 350 миңге чейин 95-жылдан баштап кирет экономго. 175, 2005-жылкылар. 300 дейт бирөөсү. 280, 250, 250, 100 дейт даже бирөөсү. 98-жылкы. 280, 230, 250-гө средний цена таба алсаңар болот экен Accent. 2007-жылкы мына более-менее жакшы состояниедагы бар экен. По кузову да, анан тиягын көрүш керек. Машина баш экен. Кыргызстан боюнча объявлениялар да. Toyota Yaris'тер 99-жылдан баштап кирет экен. Яндекс экономго 250 миң, 130 миң, 320, 350, 250, 300. Короче, 250-гө тапса болот экен. Караштырып көрүп, сураштырып көрүп, баалашып дегендей. Ценалар ушундай. Мен көрсөтүп кеткен машиналардын списогун көрүп алсаңар болот. Топ 12 машин для эконом-такси до 350 тысяч сом, до 350 тысяч сом. Первая марка модель, потом от какого года берут в Яндекс.Эконом. Например, Honda Civic 95-жылдан баштап, Odyssey, Accord 95-жылдан баштап кирет деген сөз. Ушундай.